Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп турабыз. Дүкөндөрдө же балким чоң маркеттерде атайын мал менен арзандатуунун, жеңилдетүүнүн акциясы болуп калат эмеспи. Ошол сыяктуу дагы жараткандын өзүнүн жараткан кулдары үчүн берген мүмкүнчүлүк убактылары бар. Мисалы, ушул азыр алдыда келе жаткан куттуу Рамазандагы ушул сиз жана биз үчүн дагы бул чоң мүмкүнчүлүк. Бул айдагы кылынган амалдар, ал амалдарга кылынган соопторду жараткан кантип ыры болуп, аны аткарган мусулмандарга кандай сыйлык беришин бул өзүм билем, же болбосо өзүм гана берем деген сыяктуу бир анын көлөмүн дагы көрсөтпөй, мусулман үчүн бир сюрприз деп даярдап койгон десек дагы жаңылышпайбыз. Ошондуктан биз бүгүн орозо жана ушул орозонун фазилеттери, негизи эле орозого мусулман кандай маани бериш керек жана ага азыртан кантип даярданууга болот деген суроолорго жооп алалы деп шаарыбыздагы Мустафа мечитинин имамын чакырып отурабыз. Абдумалик Каттабеков устаз, кош келиңиз. Дегенде эле ушундан баштасак, бул орозо сөзү же Рамазан сөзү эмнени туюнтуп турат? Сиздерге Алла разы болсун, ушул жерге чакырып, мына биздин мусулмандарга келе жаткан орозо айынын же болбосо мубарак, берекелүү орозо айдын бир фазилеттерини же болбосо артыкчылыктарыны, же болбосо ушул орозо айында кандай амалдарды кылсак сооп болот, же болбосо кандай кылышыбыз керек, ona ушул нерсени жеткизүү үчүн аракет кылып бизди чакырганыңыздар үчүн рахмат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадисинде аддалу алал хайри кафаилихи дейт. Эмне бул дегени жакшылыкка үндөүүчү бул жакшылыкты кылгандай сооп алат дейт. Мисалы, азыр сиздер ушул жерге алып келип имамдарды же болбосо алымдарды сүйлөтүп, ошол жерден биз Аллах субханаху ва тааланын Куранынан, же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистеринен, же болбосо сахабалардын, же болбосо алымдардын башка бир баалуу даанышман сөздөрүнөн сүйлөнүнө турган болсо, же болбосо айтылына турган болсо, ошол нерсеге элдер амал кылса, сиздер дагы ошондой соопко эмне кыласыздар, жетишесиздер. Ошон үчүн бүгүн биз Рамазан айы дегенде, бул Рамазан айы эң бир биздин немеде эң мубарак, же болбосо эң пайдалуу, берекелүү ай. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Ахмад рахмахулла риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларыны жыйнап, өзүнүн сахабаларыны менен ошол орозо келгенде, же болбосо орозо жакындап калганда орозого ушундай дейт эле: атакум шахру рамадана шахрул мубарак фарадаллаху алейкум сияма тусаффаду фихи шаятину ва туглaqu фихи абвабул жахиму ва фихи лайлатун хайру мин альфи шахр ман шахрин ман хурима хайраха факад хурима. Бул хадистин мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул Рамазан ай келген Рамазан айга өзүнүн сахабаларга айтат эле: силерге Рамазан айы келди, же болбосо Рамазан айы жакындады. Рамазан айы бул мубарак ай. Рамазан айы да бул бардык жакшылыктар, Аллах субханаху ва таала бардык жакшылыктарды ушул мубарак айда түшүрөт. Фарадаллах, Аллах субханаху ва таала силерге ушул Рамазан айында орозону фарз кылды дейт. Фихи эми тусаффаду фихи шаятину. Бул айда Аллах субханаху ва таала мана келе жаткан айыбызда Аллах субханаху ва таала шайтандардын байланына турган, же болбосо чынжырланына турган ай. Же болбосо ушул айда туглaqu фихи абвабул жахим. Бул айда болсо жахим, дозоктордун эшиктери бардыгы жабыла турган ай. Ошондо ушул айда ва фихи лайлатун хайру мин альфи шахрин. Ушул келе жаткан айыбызда бир күн бар, ал күн 1000 айдан жакшыраак. 1000 ай бул өзү 1000 ай деген бул 83 жылдан көбүрөөк жыл болот экен. Бир адамдын жашаган азыркы кездеги биздин жашап аткан адамдар ошол 80 жылга жетпей жашашат. Ушул 84 жылдык же 83 жылдан көбүрөөк, андан дагы көбүрөөгүн Аллах субханаху ва таала билет. Муну азыр өзүнүн ордунда, өзүнүн орду келгенде сүйлөйбүз. Ман хурима хайраха факат хурима. Мына ушул Рамазан айынын жакшылыктарынан кимде ким
эгерде өзүнү махрум кыла турган болсо, өзүнү ушул Рамазан айынын жакшылыктарынан пайдалана албай турган болсо, ал чындыгында уткузду дешет. Уткузду деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул Рамазан айынын берекелүүлүгү, же болбосо бул Рамазан айынын биздин келе жаткан ушул айдын берекелүүлүгү, же болбосо бул айда Аллах субханала тааланын рахматынын түшүүсү жөнүндө жана башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза кана аввалу лайлат мин шахр рамадана суфидатиш шаятину ва марадатул джинну ва гуллигат абвабин нар фалам юфтах фиха бабун ва футихат абвабул джаннат фалам юглак минха бабун ва юнаду мунадин кулла лайлатин я багиял хайри акбил ва я багиял шарри аксир ва лиллахи утақау минан нари ва залика кулла лайлатин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Тирмизиде риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иза кана аввалу лайлатин мин шахри рамадана." Эгерде Рамазан айынын биринчи күнү болгон убакта дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, шайтандар булар байланат дейт. Же болбосо ошол Рамазан айынын биринчи күнү болгон убакта жиндердин эң чоң, адамдарды азгыра турган чоң жиндер, ал жиндер эмне болот экен, байланат экен. Андан кийин ушул айда дозоктун бардык эшиктери жабылат экен. Алардан бир дагы эшик калбайт экен. Жаннаттын бардык эшиктери ачылынат экен. Ошолордон бирөөсү дагы ачылынбай калбайт экен. Ошол Рамазан айынын, мына келе жаткан мубарак айдын улук түндөрүндө ар бир түндө бир мунадин бир чакыруучу чакырат экен ошондо. Я багиял хайри, эй жакшылыкты аракет кылуучу, же болбосо Аллах субханаху ва тааланын рахматыны талап кылуучу, ушуну менен бул дүйнөдө жана акыретте жакшы жашаймын деген, же болбосо мына ушул акыретте же болбосо бул дүйнөдө жакшы жашаймын деген адам эмне кыл акбил дейт. Мына ушул Рамазан айында жакшылыктарды кылгын дейт. Же болбосо я багия шарри, эй жамандыктарды каалоочу, же түнү менен түндөрдө эмне өзүнү жаман жерлерде өткөзүп, же болбосо түнүнү бекер өткөзүүчү адамдарды айтат: эй жамандыкты каалоочу адам, сен өзүң ошол жамандыктан өзүңдү токтоткун дейт. Бул жамандыктан өзүңдү токтоткун дейт. Андан кийин бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Валиллахи Аллах үчүн ушул 30 күндүн ичинде, бизде келе жаткан 30 күндүн ичинде ар бир күнүндө Аллах субханала таала дозок важип болуп калган адамдарды эмне кылат экен, дозоктон алыстатат экен. Мына ушул дозоктон адамдарды алыстатуусу бул Рамазан айынын бардыгы болот экен. Мына биздин ушул бул келе жаткан Рамазан айыбыз бул эмне экен, сабырдын айы. Жана бул Рамазан айыбыз бул эменин орозо кармоодун айы, же болбосо Курандын айы, же болбосо таквалыктын айы. Бул айда биз келе жаткан айда биз колубуздан келгенче ушул исламдагы амир мариф, же болбосо нахи мункар нерселерден биз өзүбүздү тыйып аракет кыла турган болсок, биз Рамазандан көп нерселерди пайдаланып чыгат экенбиз. Рамазандан биздин пайдаланып чыгуубуз бул биздин эмне, биз бул дүйнөгө биз эмне жемекке же жешке ичиш үчүн келген эмеспиз, бул дүйнөгө ибадат кылуу үчүн келгенбиз. Ошон үчүн биз ушул Рамазан айынан пайдаланып калуубуз керек. Бул Рамазан айы сабырдын айы. Эгерде биз Рамазанда, азыр алхамдулилла, мына азыр Рамазан айында эмне болуп калды? Рамазан айы азыр мындай күндүн узак эмес, мындай орточо убагында келип калды. Буга дагы биз алхамдулилла Аллах субханаху ва таалага шүгүр кылуубуз керек. Бул Рамазан айында биз эмне болобуз? Биз суусайбыз, же болбосо кыйналабыз. Мына ушул нерселерге биз сабыр кыла турган болсок, Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Аллах таала айтат, бул Рамазан айында, же болбосо кайсы эле убакта сабыр кылуучуларга Аллах субханаху ва таала алардын ажрахум деген соопторуну эсепсиз берет экен. Бул Рамазан айынын, же болбосо кайсы эле убакта бир нерсеге сабыр кылуудун бул эмнеси экен, берекет экен. Биз мусулман болгонубуздан кийин кандайдыр бир нерседе, кандай бир кыйын иш боло турган болсо, кандай кыйынчылыктарга биз сабыр кыла турган болсок, айрыкча мына бизге Аллах субханаху ва таала түшүргөн шариятта биз эмне кыла турган болсок, биз сабыр кыла турган болсок, бизге Аллах субханаху ва таала мына ушул эмнеде Аллах таала бизге эртең кыямат күнүндө соопторду, же болбосо белек
ниметтерди эзепсиз береткен. Мына келе жаткан Рамазан айыбыз бул эмне дедик, улук ай. Мына ушул улук айда мен сама рамадана иманан ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi. Kimde kim эртең мына ушул айыбызда жакындап келатат, бул айга эмне кылуу керек, даярдануу керек. Бул айга даярдануу эмне экен, мына азыртан баштоо керек. Өзү алымдар айтат, бул эмне Ражап айы бул эмне ай дейт. Ражап ай бул мисалы биз мына азыр жазда биз эгин эге турган болсок, мына ошо эгиндин, ибадаттын эмнесинин, эгүүдүн эмнеси ай дейт. Андан кийин бул Шабан айы болсо, биз азыр мына Шабан айына кирдик. Бул Шабан айы болсо, мына ошо эккен эгиндерибизди эмне кылуу керек, тарбиялашыбыз керек. Андан кийин биз ушул Шабан айында болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң көп орозолорду туткан. Себеби биз мына ушул Шабан айында, же болсо мына жыл бою biz Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan nerselerdi kılıp jüre turgan bolsok, keçindeki tahajjud namazlardı, jol bolsa mana orozolardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana uşul Ramazan ayının aldınqı, mana uşul Şaban ayında orozonu en köp tutkan ayı. Sebebi emneye köp tutat degende, bu Şaban ayında bizim bir yıldık kıla turgan bizdin amaldarımız emne Allah subhanahu wa ta'alaga kötörüle turgan, Allah subhanahu wa ta'ala kabul kıla turgan ay mana uşul iken. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana uşul Şaban ayında köp orozolardı tutkan. Biz dağı mana uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmeti bolganımızdan keyin biz uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di emne kılığız gerek. Mana bardık nersede erişimiz gerek. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di bu Kur'an-ı Kerim'de müşriklerge bu müşrikler dağın emne kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di jakşı Allah subhanahu wa ta'ala'nı jakşı görgön. Oşun için biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di biz Müslüman boğundan keyin süyüp anın emne kılganlarını biz iz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday kılgan bolsa biz oşonday kılууга hareket kılığız gerek. Sebebi sahabalar emne kılatılı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden ötkön bolsa kanday kılıp ötkön bolsa oşolar dağın oşonday kılıp ötүүдü hareket kılatılı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Teala emne deyt, aytqın sen mına ol emnelerge, müşriklerge, alardan Allah subhanahu wa ta'ala'nı jakşı göröz degen. Oşon için alar Allah subhanahu wa ta'ala'nı jakşı görö turgan bolsa, aytqın alar emne kılsın deyt, meni erçigile deyt. Eger de biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di erçiyi turgan bolsak, biz oşonda eki dünyanın baktılılığına jetetkenmiz. Emi bu Ramazan ayı kele turgan Ramazan ayı bu takvanın ayı. Takva degende biz emne deyiz. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bu takvalık jönünde emne deyt. Bu Ramazan bizge kele turgan Ramazan ayı, takvalıkın ayı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhallezine amanu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettakun. Allah Teala emne dedi. Ey iman keltirgen bendeler, bizde iman sıfat menen, ey iman keltirgen bendeler, seler emneden, selerge farz kılındı selerden murdağı ümmetlerge, jolasa murdağı peygamberlerin ümmetlerine Ramazan, jolasa orozo farz kılınganday, selerge dağın farz kılındı de Peygamberimiz sallallahu ya Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat, min qablikum la'allakum tettakun, seler emne kılıngar üçün, takva kılıngar üçün. Bu Ramazan ayı takvanın ayı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın korkuduğun ayı. Korku degen bu emne. Özü Ramazan'dan maksat emne degende el hadaful avval minas-siyam huve takva. Emi bu emneken Ramazan'dan Allah subhanahu wa ta'ala mana uşul uluk Ramazan ayından maksat bu emneken Allah subhanahu wa ta'alaga takva kıluluk iken. Takva degen bu emne dese, Allah'tan korku dese, hazır biz kaysı bir adamda ayta turgan bolsak, Kudaydan korkosun bu desek, bardığız korkoğuz deyiz. Oşun için takva bu emne degende alımlar, jolasa ulamalar bu takvanı emnede bayanda etken at-takva hiya viqayatun ve himayatun ve hicabun beynel abdi ve beyne gadabillahu azza ve celle. Gazabillahi azza ve celle. Takva degen bu emneken bir tosuk iken. Allah subhanahu wa ta'ala'nın azabı menen, Allah subhanahu wa ta'ala'nın açuusu menen bendenin ortasındağı bir tosup dura turgan nerse bu takva iken. Jolsa takvanı başka emelerde kanday dese başka alımlar takvanı fat takva ay yec'alallahu azza ve celle haysu amarak.
ayyajidakallahu azza ve celle haythama. Takvalık bul emne degeni Allah subhanahu wa taala seni buyurgan yerde turuğun mana oşol takva. Je olsa Allah subhanahu wa taala ve la yajidaka haythu nahaka emneken seni Allah subhanahu wa taala tıygan nerselerden tıyılığın emneken mana oşol takva. Takva Allah'tan korku degende tilmenen ele men Allah subhanahu wa taala'ndan korkom dep koyu bul emneken takvanın özünün asli jolоса negizgi manisiga alып barбай turgan nerse eken. Takva degende biz Allah subhanahu wa taala buyurgan nerselerdi kılıp tıygan nerselerden tıyılına turgan bolsok mana oşondo takvalık bolot eken. Vahiya mahalluha kalbun. Em oşol takvanın emneseket ordu bul jürök eken. Anı eme tuabbiru anha al javarihu. Oşol takvanı bizge kaysı adamның takvalığı jolsa Allah subhanahu wa ta'ala'dan kançalık korkusu bul emneken bunu bildirip durgan nerse bul javarih adamның denesi eken. Jolsa sırtkı körünüşü eken. Adam balası sırtında kanday amaldарды kılıp jüröt. Eger de kılıp jatkan amalыңыз emneken şariatka dal kele turgan bolsa, jolsa adam bardık ele adam balasına bir jakşılık kıla turgan bolsoңuz, jolsa eç kimdi jirkeltesеңiz, jolsa eç kimge bir jamandık kılbay turgan bolsoңuz, mana uşul şariаттагыдай жүрүүңүz emneken bul takva eken. Takvаны emdi bul Ali radıyallahu anhu'dan soraganda takva bul emne degende Ali ibn Abi Talib radıyallahu bul peygamberimiz sahabanın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir tuğanının emnesi balası bul inisi mana uşul zat jolоса bul emneken bul zat bizdin 4. halifabız uşul zattan takvalık Allah subhanahu wa ta'ala'ndan korku degen emne dep soragan vakta al kişi emne degen at takva hiya al khawfu minal jalil. Takva degeni bul jalilden maksat Allah subhanahu wa ta'ala'dan korku dey. Vel amalu bit tanzil. Ondan keyin tanzil degenden maksat Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'a sürgön Kur'an'a jolоса peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen hadislerine mana uşul nersege amel kılu bul emneken takva ken var rida bil qalil. Allah subhanahu wa ta'ala bizde takdirda bizge emneden bir bardık nerseden az berip koya turgan bolsa baylıktanbı je baladanbı jolоса ömrübüzdenbü jolоса bir kanday bir jeribizdi жетишсиz kılıp koya turgan bolsa başka adamlar bul dünyada kem dep oylogon nerselerden uşunday kemçilik bolup kala turgan bolsa oşol Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan nersege razı bolup jaşoo bul emneken mana uşul takva ken. Bul takvanın dağın en emesi emeken al istidadul yevmir rahil. Bul Ali radıyallahu anhu özün sözünde emne deyt bul kete turgan күнгө biz bul dünyada emne kılabız, biz bul dünyada kalbayız, bul dünyadan biz bardığız ötüp ketebiz. Mana uşul biz ötüp kete turgan bara turgan jagыбызга emne kılуу ken daярдануу ken. Bu takvalık tuğralı Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da köptөгөн ayatlarda aytkanda fatazawwadu fa inna khayraz zadi takva. Seler emne kılgıla azıktan kıla, jolоса daярдан kıla. Biz hazır bir jaka bir kandaydır bir jaka bara turgan bolsok dagın oşol jaka biz jolga emne özüzge kerektүү nersebizdi alıp alabız. Jolоса biz başka mamleketke bara turgan bolsok biz emne kılabız özübüzgө bir oşayakta iştey turgan bir oşol jaktın akçasını alıp alabız. Biz emne biz oşayakta bilbeybiz. Oşon üçün bizdi dagın al jakta kütüp turgan nerse biz tanıwagan nerse biz körbөгөн nerse oşogo biz daярдануу üçün takvalık kılыбыз керек eken. Allah subhanahu wa ta'ala emne dedi ve tazawwadu fa inna khayraz zadi takva dep Allah taala emne takvalıka bizdi buyurdu. Allah subhanahu wa ta'ala da başka ayatlarda emne deyt allazina amanu ve kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirgenler bular emne kılgandar ile takvalar ile bular. Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirgenler bular Allah'tan korkkan adamlar ile lahum bushra fil hayatid dunya ve fil ahire. Alar üçün bul dünyada jana ahirette suyunuşlar var. Kuvanışlar var. Eğer de bul dünyada takva kılıp jaşay turgan bolsoңuz, emne baktılуу jaşaysiz. Baktılуу jaşao degeni bul sizdin bay bolup jaşooңuz emes. Jolоса bir kasırlarda jaşooңuz emes. Baktılуу degeni Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanıp jana Ali radıyallahu anh aytkanday Allah taala bul dünyadan sizge emneni bergen bolsa oşogo siz razı bolup jaşooңuz mana oşol takvalık ki. Takvalık jolsa baktılуулuk degen oşol eken. Sözünüz каралжы ушул жерден мисалы орозо темасына кайтып келе турган болсок, мисалы
орозо маалында ачка жүрүүнүн бул мааниси эмнеде? Эмне үчүн ачка калтыруу менен биз эмнелерге жетише алабыз? Кудай Тааланын мында дагы бир хикматы болсо керек. Эми бул Аллах субханаху ва тааланан бул орозодон ачка калуу бул биринчиден бул Аллах субханаху ва тааланын эмнеси шариаты. Аллах субханаху ва таала бизге ушуну буйурду. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyurgan şariatıda biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın cana biz takvalık degende emnen ayttık. Bu orozo özü takvalık dedik de. Takvalık degen Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyurgan nerselerini biz kılığımız gerek. Sebebi biz emnege dep emne biz bu nerseni sorowuz bizge alınday adepsiz desek daha bolat. Oşon için bizge emne mas tartуу degen bar da misal mana masıga. Mas tartуу degende biz emne masti emne kılabız masının üstüne tartabız. Bu eğer de biz uşul dinde biz emnege dep suray turgan bolgonubuzda biz emne kılat elek masını üstüne tartpastан biz astıga tartuubuz gerek bolot эле да. Oşon için bu şariatta Allah subhanahu wa taala bizge buyurdu, biz oşonu atkaruubuz gerek. Andan keyin bu tuura siz aytkanday bu orozonun dagın özüne jaraşa bunun emnesi var, bu den soolukka emne paydalары dagın bar da. Bu orozoda emi bu Allah subhanahu wa taala'dan korku dedik. Bu orozonun bizge eme kılıp berүүsүнөн Allah subhanahu wa taala'nın bu bizge orozonu farz kılıp berүүдөн maksat bizge bu emneken bu dünyada jana akhiretте emne jakşı olup жашоо. Mana oşol. Bu orozodan bizge köptөгөн paydalar var. Bu dünyada jana ahirette. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleykum bis-savm fe innehu la adla lehu. Ve fi rivayetin aleykum bis-savm fe innehu la misle lehu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne deyt. Bu aleykum selerge zarıl bolot. Bu oroza tutuuda emne deyt. Buga tenkele turgan nerse jok deyt. Bu dünyada dağın, ahirette dağın tenkele turgan nerse jok. Je olsa başka bir ayatta bu emneken seler oroza tutkula, bu orozada okşoşu, buga okşoş kele turgan dağın bir neme jok deyt da. Andan keyin bu biz orozodan bizge Allah subhanahu wa taala jaktan payda olo turgan nerse as-siyamu vel Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamet yaqum. Emi bu orozo emne kılatken bu orozo je olsa Kur'an bizdi erteң Allah subhanahu wa taala'nın kıyamet gününde bizdi emne kılatken bizdi şafaat kılatken. Bu bizim ahiretteki emnemiz bizge şafaat. Hani bu yerde bizim daha sizin aytkan orozodan bizden emne paydalabız degeninizde bizge Allah subhanahu wa taala orozodan bizi sabırlılıkты үйrөтөт. Bu oroza bizge sabırlılıkты үйrөтөт. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste ne deyt? Eğer de sen oroza olo turgan bolsoň, sana bir jaman sözdü ayta turgan bolsoň, sen aga oşo bir jaman nerse kıla turgan bolsa, je jaman senin bir açuğun keltire turgan emeler olo turgan bolsa, sen aga özünдөй kılıp kaytarwa, birok sen ne kılgın deyt aga, sen men orozonmun dep aytıp koygun deyt. Bu orozonun bu dünyadagi emesi uşul. Al eme ahirettegisi bizge emne kılatken, bu bizge şafaat kılatken sebebi Allah subhanahu wa taalaga emne deytken Rabbi mana'tuhu ta'ama ve şaraba ve şahvata ve şaffi'ni fihi. Bu oroza erten kıyamet günde Allah subhanahu wa taalaga aytatken ya Allah'ım men bunu emne kıldım arka dünyada emneden içүүдөн içten, jeşten, jana şahvattan, şahvat degeni bayağı özümüz üçün bir nersenin jeşlik, şahvat, rahatçılık dağın var. Ondan keyin bayağı ememenen uşul bayağı jubaylardın ortasında uşunday şahvat dağın var. Oşondan emne kıldım men tostum deyt, şafetni sen maňa oşol günde oroza aytatken sen emne kılgın maňa uşunda ruhsat bergin men şafaat kılayın deytken ve yaqulul Qur'anu Qur'an dagın bizge emne bolatken bu özü orozo ayı degen bu Qur'andın ayı da. Oşon üçün bu inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'andı oşol ne Kadir keçesinde düşürdük deyt. Bu Kadir keçesi dagın emnede bu Ramazan ayında olbatpay. Oşon üçün Qur'an aytatken Rabbi mana'tuhu nawma bil-layli faşaffi'ni fihi. Men emne kıldım bu adamdı, bu uşul oroza Kur'an okuyan adamdı. Men keçeleri, tündeleri bu adamdı emne kıldım uktowdan bunu tosup
бул мени түнү менен окуп чыкты, түндөлөр менен окуйт эле, сен мага эмне кылгын дейт, ушул адамга шафаат кылууга сен мага уруксат бергин дейт. Ушун үчүн анан эми ибадат маселесине келсек, көбүнчө эми орозону кармаганы менен бирок 30 күндү жөн гана ачкачылык менен гана өткөргөндөр дагы жок эмес. Андан сырткары убагында ооз бекитип убагында ооз ачкандан сырткары мусулман нелер кылыш керек? Эми бул Рамазан айында орозодо эң кыла турган амалы биринчиден таквалык, жана айтып өттүк. Орозо өзү такванын айы дедик. Андан кийин Аллах субханала тааланы зикир кылуу керек. Андан кийин Рамазан айында бул Аллах таалага тооба кылуу керек. Андан кийин Рамазан айы, андан кийин бул эмненин айы дедик, бул таквалыктын айы дедик, андан кийин бул намаздын айы дедик. Бул Рамазан айында бизге кыла турган эң эмелерибиз таравих намаздарды окуу, кыям деп коет, мисалы тахаджуд намаздарды окуу, бул эмне экен. Эми орозо күндөрүдө биз дуа кылышыбыз керек. Андан кийин biz Allah Taala'dan istiğfar kılıp emellerdi sura Allah Taala'dan bizim özümüzün bayağı getirgen kataçılıklarga emne oşol bayağı Allah Taala'dan suranımız gerek. Andan keyin bizim orozo ayda biz başka bir caman işlerdi. Jol olsa Allah Taala tıygan haram nerselerden özümüzü tıyığız gerek. Oşonda gana biz emne olatkenimiz orozonun özünün bayağı orozoda buyurulgan nerseni biz orozoda özümüzü saktoo üçün biz orozonun saktanganda bir gana biz jep içip gana saktanbayız da biz közümüzden saktanışımız gerek, kolumuz menен saktanışımız gerek, uruluk kılbastан, же болбосо бирөөгө тилибиз менен жаманды келтирбешибиз керек, же болбосо бир жаман жерге путубуз менен басып барбообуз керек. Мына ушундай немелерден орозо бизди сактайт. Иншалла аракет кылсак ушундай нерселерге. Түшүнүктүү. Анан кийин эми биз пайгамбарыбызга карап түздөлөбүз. Пайгамбарыбыз Рамазан айын кандай өткөрчү эле? Пайгамбарыбыз бул Рамазан айыны бул Куран менен өткөзчү эле. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Рамазан айында эмне кылат эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Рамазан айы келгенде бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү адамдардын ажвадун нас, адамдардын эң жоомарты бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болгонда, ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ва кана ажваду ма якуну фи Рамазан. Эми ошо Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жоомартчылыгы, берешенчилиги андан дагы эмне болгон? Бул көп болгон, мындай айтканда, эселеп кылганда, ошондо факат кана ажваду би хайрин мин рихил мурсалати. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын Рамазандагы бунун Пайгамбарыбыздын жоомартчылыгы, же болбосо адамдарга, же болбосо башка нерселерге кылган жакшылыгы бул эмне экен? Мындай жакшы рихил мурсала дегени мындай акырын, мындай соккон эме дейле дейт да, шамалдай эле. Мисалы азыр жайдын күндөрүндө шамал акырын сого турган болсо, бул бар жокко жетет, андан кийин ошол эмне болот? Ошол эме менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шамал ар бир нерсеге жетип баргандай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында эмне кылат эле? Кедейлерге баягы эмелерине карайт эле, же болбосо мискиндерге. Кедейлер деген эмне? Бул көчөдө отуруп сурангандар, булар кедейлер. Мискиндер деген мисалы бул өкмөттө же болбосо башка бир жерлерде иштейт, бирок ошолордун айлыгы аз. Айлыгы жетпейт. Мына ошолор эмне сураштан эмне кылат? Булар тартынат, же болбосо уялат. Мына ушундай мискиндерге, же болбосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бул Рамазан айындагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ажвады деген жоомарттыгы, бул Пайгамбарыбыз Рамазан айында Жибрил алейхиссаламга Куранды эмне кылат эле? Бардыгын өткөзөт эле да. Пайгамбарыбыздын бактылуулугу Рамазан айында мына ошол болгон. Ошон үчүн биз бул Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды эме кылабыз десек, бул кайсы? Же болбосо бир ооруларды, же жана башка эмне бир кыйналгандарды, мына ушуларды эч ким, мындай айтканда, адамдан дагы, же болбосо сахабалардан дагы, башкалардан дагы эч ким калбайт эле Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мына
ошол жел ар бир нерсеге барып тийгендей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшылыгы эмне болот эле ошол убакта бардыгына болот эле да. Биз дагы эгерде ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биз жакшылыгына жете турган болсок, биз дагы ошону кылышыбыз керек да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Бир күн сахабалар менен отурганда эмне деди? Мен асбахал яума минкум саиман кол Абу Бакр ана я Расулаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Бүгүн силерден ким орозо болду деди да. Бул орозодон башка күнү да, мындай айтканда сен ким орозо болду десе, Абу Бакр Сыддык эмне кылды? Мен орозо болдум, Аллахтын элчиси деди. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен ат'ама минкум мискинан дегенде эмне бүгүн силерден ким бир кедейге эмне кылды? Бир таам берди. Жолсу бир нерсе жедирди, бир нерсе алып барды дегенде Абу Бакр Сыддык разияллаху анху эмне деди? Ана я Расулаллах деди. Мен кылдым ошону деди. Башка сахабалар мындай деген жок. Бу сахабалар бардыгынын эмнесинде катышуусунда айтып атат да. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен табиа минкум жаназата силерден кимде ким бүгүн эмнени бир жаназаны бир өткөн адамды барып ошону эмне кылып барганда жаназасын окуп, андан кийин барып ошо мүрзөгө чейин алып барып ким көмүп келди деди да. Ошондо Абу Бакр Сыддык айтты, ана я Расулаллах деди да. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен ада минкум маридан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сыддыкка айтты, силерден бүгүн ким эмне кылды дейт? Бир ооруган адамды барып зиярат кылды. Ооруган адамды. Бул исламда не зиярат кылуу, бул эң чоң эмеде. Ошон үчүн ким силерден ооруган адамды зиярат кылды десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сыддык разияллаху анху эмне деди? Ана я Расулаллах деди. Мен кылдым деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ма иштамаа имриин дахала жанна. Кимде эгерде мына ушул нерселер бир адамда жыйналына турган болсо, ал адам эмне кылат деди? Cennetке kiret dedi. Ошон үчүн эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул айтылган нерселердин бардыгыны эмне кылат эле? Бул кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол убакта эмне кылат эле? Таквалык кылат эле ошону менен биргеликте. Таквалык дегенде жана мен дагы ушул эме калды, Суфьян Саури рахмахулла бул чоң алым же болсо табииндерден болгон. Ошол кишинен таквалык бул эмне деп сураган убакта ал киши эмне деп жооп берди. Бирөө келип туруп ал кишинен ушул эмеден алымдан таквалык бул эмне дегенде хал машайта фи шаука деди. Ал сен тикенектүү жерден басып көргөнсүңбү деди да. Мисалы тикенекти өзүңүз билесиз, баягы талаларда өсүүчү, айрыкча күзүндө алар катып кала турган болсо адамга кандай эме болот? Ошондой ошол жерде сен кандай кылып басасың деди да. Тикенектер эгерде мындай жукараак бирдемени кийип алган болсоңуз, же болбосо кийимдериңизге дагы жабышып калат да. Ошондон сен ушундай кийимиңди көтөрүп алып, же болбосо мындай бир баягы ар жерге коюп неме кылгандай, мына таквалык мына ушундай деди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул Рамазанда кылган жумуштары мына азыр айтып өткөндөй, ушу эмне жакшы соккон эмнедей дедик, шамалдай дедик. Ошого окшош бардык жакшылыктарды кылат эле да. Бул дүйнөдө эмнени жакшылык деп ойлой турган болсоңуз, ошол нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылат эле. Же болбосо жанагы Абу Бакр Сыддык айтып кеткен эмнени, Абу Бакр Сыддык айтып кеткен мен кылдым деген нерселерди да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылат. Мына ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул нерсени айтуусу бул эмне андан кийинки келүүчү бизге окшогон мусулмандарга эмне экен, бул үлгү экен. Ошон үчүн биз эмне кылыбыз керек? Мына ушу Рамазан айыны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай кылып өткөзсөк, биз эмне болот экен? Жакшы болот экен. Ушу эми азыр убакта чектелип атат, мындай сурайынчы. Эми орозого саналуу күндөр калды. Анан орозого кандай бир мусулман катары кандай даярдык көрүш керек? Эми орозого даярдык көрүүнү мен сөзүмдүн башында айтып кеттим. Бул орозого даярдык көрүү өзү сахабалар, мисалы мурда сахабалар же болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мурда өтүп кеткен адамдар бул орозого даярдык көргөндө кандай кылат эле? Орозого даярдык көргөндө булар орозо бүткөндөн кийин эмне кылат эле булар? Ушул орозомду кабыл кылгын деп жылдын жарымга чейин ошо туткан орозосуну Аллах субхана ва таала кабыл кылса экен деп дуа кылып жүрүшү да. Андан кийин алардын орозого жылдын жарымынан орозого жакын калганда эмне кылат эле? Аллахумма баллигна Рамазан дейт эле да булар. Аллахым бизди Рамазан айына жеткизгин дейт эле.
Biz azır orozого mana bizge bir ay kaldı. Эми biz azır mana uşul azır sanalуу emnelerde minutlarda же sekundlarda kimdin бар экенini, же болбосо biz uşul жерден kim чыгып azır uşu еттен чыкканын biz билбейбиz да. Ошон үчүн бизге азыр Рамазанга жетүүгө дагы толук bir ay var. Ошон үчүн биз эмне кылыбыз керек? Ушул дуаны Аллахума баллигна Рамазан. Аллахым бизди Рамазанга жеткизгин дешибиз керек. Андан кийин биздин кыла турганыбыз эмне экен? Ошол азыртан баштап эмне орозолорду тутуубуз керек. Андан кийин эгерде кимде ким кыямун лайл дейт да бул немеде. Ошол кечеси намаздарды окуу керек да. Ошого бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадиси бар. Мен саллама аймамин хатта янсарифа кутиба лаху кыямил лайла дейт. Эгерде кимде ким имам менен бирге намаз окуй турган болсо, имам намазыны бүтүргөнчө, имам намазын бүтүргөнчө чыдап, ошол бүтүргөнчө окуй турган болсо аны менен бирге, ошол